Ketsin bize başka işlesek edi. Topalan kılaramız, toplalarız. Карасу шаарынын Гапарайтиев жана Мез көчөсүнүн тургундары поезд станциясындагы жолду тосуп, КамАЗдарды киргизбей коюшту. Жергиликтүүлөр жаңы салынган асфальтты оор жүк ташуучу унаалар талкалап, үйлөрүнө чейин жарака кеткенин айтып чыгышты. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү 2 көчөдө КамАЗдардын көптүгүнөн жол тыгынып пайда болуп, көмүрдүн чаңы каптап жатканын билдиришти. Наразычылыкка чогулгандар жолду тосуп, көмүр базаны калктуу конуш жок аймакка көчүрүү талабын коюп жатышат. Bu yaktan Primit'tike gelip, bu yaktan Özgön'ünki gelip, iki jaktan gelip, mınday kol öyle üstümüzden kömürdü üyüp taşladı. Mana Bişkek'te bir aylık tütünge ölüp kaldık deyip şunca topanan kaldı. Biz yıl boyunca jep atabız mına kömürde. Şemesegizdir karаңыздар, mana kömürdün üstü yan jabılbayt. Çağıtıp gelet, çağıtıp ketet. Tem böyle bazardın canımız. Bir çıpı bolsa göresiңер mene. Jolubuz ham öldü. Joldu başa жүрүп болбойт. Үйлөрүлөрү жарылды. Эки таманан жүрүп атат, bir таман эмес. Ошол жерде отурат го айланайын депутат Примип. Сенин көмүрүң ошол жерде. Сенен суранамы? Как это, житель катары. Шу жерден көмүрүңдү башка жака апарчы. Мына турат Жалабаттын темир жолу турат. Кескен жар турат. Жол деген кеңири. 100 КамАЗ, 200 КамАЗ келет. Lekin bunu çarası жоқ. Только жегендер жеп атат, еткендер етіп атат, нема кылып атат, шу жактан жоголуп атат. В общем, biz şaraitimiz кыйын положениеге калды. Biz başында жашап атабыз көмүргө батып. Biz таза хавады халаймыз, бизге bu көмүрлөрдү кереги жок. Кайерге алып барып төктү, шу жерден жыгыштырылсын. Biz оор жүк ташуучу унаалардын каттамы күнү түнү тынчтык бербейт дешет. Айдоочулар катуу ылдамдык менен өтүшкөндүктөн мектеп окуучуларына кооптулук жаралып жатканын билдиришти. КамАЗдардын ашыкча салмагы менен келгендиктен жолдун боюндагы үйлөрдүн дубалдары жарылып кеткенин айтышты. 2012-ге чейин бул жерде бир КамАЗ түшкөн эмес. Онго чейин. Андан кийин жүктөөнүн негизи кызматы бул бияктан Арапбаев, анан бияктан Ошпирим. Улам Примовдун жүк машиналары келе баштагандан бул жерден тараза бар. Бул жерденчи. Нар жактан Кашкаштактан жүктөгөндө таразага туура келбей калат. Тура келбей калганда аяктан жүктөп барып кайтадан түшүргөнгө расход болуп кеткенден аны берден эптеп нелегальный кылыппы, легальный кылыппы, кыскасы ушул жагына түшүрө турган болуп. Өзү негизи анда стоянкасы ham жооп бербейт стандартка. Жерде башы үйлөрүбүз өзүбүзгө дем алыш башы болбой калды да. Былтыр сентябрда арыздан жол тосконбуз, результат болгон жок. Азыр кимге арызданышыбызды билбейбиз. Ушуну чечип берсин, келбесин бизге. Башка жол менен ташысын. Болду, келбесин. Умуман кем. Ынтымаксыз ошол. Поезд станциясындагы көмүр базы 2014-жылдан бери иштеп келет. Көмүрдү Ошпирим жана Азамат Арапбаевдин фирмалары бекеттен Европага чейин экспорттошот. Бирок бул аймакты көмүр базасына айлантууга уруксат кагаздары жок экенин шаардык кеңешинин депутаттары аныктаган. Мындан улам жергиликтүү депутаттар борбордук бийликке кайрылып, оор жүк ташуучу унаалардын ээлерине чара көрүп берүүнү өтүнүшөт. Мына жерден бул көчөнүн башына чейин тизилип чыгып кетет. Бул көчөнүн башына чейин чыгып кетет. Мына бир экранын мынакта көрсөтүп коер, мына КамАЗдын бардыгы ушул жака кирген КамАЗдар. Ушул жерде бизде тротуарыбыз ham жок эле. Быйыл тротуар салдык. Үйгө кирип жашай албайт. Аялдарыбыз кирин жууп эшикке жая албайт, ишенсеңер. Безин чыгып немеде, өзү бирине бир шылтап эле чечилбейт. Мына акимибиз жакында кетип калды. 1 жылдан бери мени алдап келди. Акылбек Абсатарович, мына менин кароомдо личный биринчи книганын биринчи бетинде, эжеринин бетинде жазылып турат. Мен карайм деп. Мына базарыбыз Орто Азияга даңкы кеткен базар, эл, кымгут, мына жерден объездной жол, жеңил машина келет. Мына көзүңөр менен көрүп атасыңар, чаңдын канчалык деңгээлде. Ошол чаңды жутуп эл жашап атат, ошол чаңды жутуп окуучуларыбыз окуп атат. Бу бийлик деген шаардагы элдин келечеги, эл бар, бийлик бар да. Жергиликтүүлөр 9 жылдан бери көмүр базаны көчүрүү талабын коюп келишет. Жол тоскондор жаңы асфальт бузулгандыгы үчүн фирмалардан компенсация дагы төлөп берүүнү талап кылышат. Поезд станциясындагы көмүр вагон аркылуу Өзбекстан жана Европага чыгып турат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.